Биз ушул атайын эл аралык деңгээлдеги ушул лабораторияны түзүп, бул жерде молекулярдык деңгээлдеги лаборатория. Анан эми мына биз пандемия учурунда көрдүк, Кыргызстанга тест система Кыргызстанда жетишпей тургандыгын. Андан сырткары ветеринардык лабораторияларда карап көрсөк, бүт 100% сырттан алынып келинип кеткен. Анан биз окумуштуулар менен азыркы күндө ошону изилдеп көрүп туруп, ошол Кыргызстанга биринчиден ошол ветеринардык кызматка тест система менен ал эми бул диагностика кыла турган атайын диагностикумдар. Мына ошону биз даярдап берүүгө ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондо инфекциялык ооруларды ПЦРдин жардамы менен аныкталат. Бул адамдардын оорусу дагы, жаныбарлардын оорусу дагы. Биз ошонун эң негизги компоненти болгон, биринчи этабы болгон ДНК менен РНКларды, козгогучтардын бөлүп ала турган тест системаны иштеп чыктык. Биз тест системаны эки түрдө иштеп чыктык. Бул стандарттык набор, бул Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө колдонуп эле жүргөн коммерциялык наборлордун негизинде. Экинчиси болсо ошолорду дагы алга жылдырып, эң негизгиси болгон убактысын жана баасын кыскартуу менен экинчи модифицированный түрүн иштеп чыктык. Муну дагы колдонуп азыркы учурда ишке берели деп атабыз. Булардын эң негизги артыкчылыгы биринчиден бул Кыргызстандагы болгон курал жарактарды, лабораториялык жабдуулуктарга бүт баарына төп келет. Баардык лабораторияларда колдонгонго мүмкүнчүлүк берет да. Мына буга чейин жумуш жасап аткан илимий иштер менен биз Скопска 5 статья чыгардык. Кыргызстандан чыккан диагностиканы колдонсо канчалык арзан болот? Экинчиден, бул илим изилдөө иштин жыйынтыгы Scopus, Web of Science жана башка рейтинг бар журналдарга макалаларды чыгарып, ошонун Кыргызстандагы окумуштуулардын жасап аткан жумуштарын эл аралык деңгээлге чыгарсак болот. Бул жылы украиналык окумуштуулар менен биргеликте хлорелла өсүмдүгүн университеттин базасында өстүрө баштадык. Хлорелла бул бир клеткалуу балыр өсүмдүгү. Хлорелла өсүмдүктүн уругунун өнүмдүүлүгүн күчтөндүрөт жана өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн 20-30% чейин жогорулатып, топурактын асылдуулугун жогорулатат. Бул хлорелла, ушу биздин лабораторияда жасалган хлорелла. Мунун жалбырагына бериш үчүн 10 литрге 1 литрден кошулат, ал эми сугарыш үчүн 5 литрге 1 литрден кошулат. Мына биз даярдалган концентрат тап келдик. Хлорелла муну сууга аралаштырып кошобуз мынакей. Биздин университеттин базасында күнөсканада помидор өстүрүүдө колдонуп, жакшы жетишкендикке жетиштик. Хлорелла биздин лабораторияда 3 күндө 500 литрден чыгарылып турат. Негизинен биз бул хлорелланы мына силер көрүп турган ушул Агрардык университеттин теплицасында помидор өстүрүүдө колдондук. Бул жерде көрүп турасыздар, июлдун 5-inde эгилген помидорлорду мына бүгүнкү күнгө ушул алдыңкы түшүмдөрүн жыйнап отурабыз. Бул хлорелланын таасири өтө жогору. Ушул баардык өсүмдүктөрдүн жанакы жерден алган минералдык азыктарды жана ошондой эле түшүмдүүлүгүн жогорулатууда жана ушул өсүмдүктүн иммунитетин бекемдөөдө аябай чоң таасири бар. Негизи ушул жүргүзүлгөн тажрыйбалардын негизинде ушул эл аралык журналдардан макалалар чыгып турат. Азыркы мезгилде 6 макалабыз Scopus'tan чыкты. Андан башка дагы ушул аткарылган жумуштар эл аралык журналдардан жарык көрүп жатат. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык университетинин ветеринардык санитардык гистология, гистология жана патологиясы кафедрасы жаңы методдорду колдонуп, азыркы күндө илим изилдөө иштерин жүргүзүп келе жатат. Бул ыкмалардын бири, жаңы ыкмалардын бири морфологиялык изилдөөлөрдө колдонулган иммуногистохимиялык методдор деп аталып, алардын негизги функциясы бизге керектүү болгон антиген затын, булар клетка болушу мүмкүн, туюк жара клеткалары болушун жана ылаңдардын козгогучтары болушу мүмкүн. Гистологиялык препараттарда өзүнчө боеп көрсөтүү. Бул жерде көрүп турасыңар, биринчи антителаны тандап алабыз дагы, ошо менен боёбуз биринчи. Боелуп, мындай чыгып калат да, андан кийин биз гистопрепаратты айта алабыз. Бул антиген, значит, жанакы гистопрепаратта бар экен деген сөз да. Ал антитела келет дагы, ошол бизге керектүү болгон антигенди таап чыгат. Клетканы көрдүңөрбү? Андан кийин боеп көрсөтүү үчүн биз
экинчи антителаны колдонобуз, ал болсо маркерленген, боелгон. Көрдүңөрбү, мына жерде турат, боелгон. Андан кийин гистопрепаратта көргөндө ошол боелгон клеткалар результаты мындай болуп чыгып калат. Значит, биз мына бизде керектүү болгон патматериалдар бар эле, аны өзүңүздөр билесиздер. Мына гистологиялык аппаратка салдык, туурабы? Гистологиялык аппарат салгандан кийин биз тиешелүү болгон парафиновый, бул жерде аппарат бар. Парафиндерди куябыз дагы, мындай парафиновый блокторду алдык. Бул жерде турат мак. Мынакей бул макрофагтарды выявить эте турган моноклоналдык антителаны колдонгонбуз. Иммуногистохимиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында биз бүгүнкү күндө бир докторлук диссертация, 4 кандидаттык диссертация корголду. Азыркы күндө бир докторлук диссертация, бир кандидаттык диссертация даяр. Бир топ илимий макалалар жарык көрүп, алардын экөөсү Scopus базасында турган журналдарга чыкты. Айыл чарбасынын электрлештирүү жана автоматташтыруу кафедрасында көп жылдардан бери илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт. Биринчи иштеп чыккан нерсебиз техникалык каражат бул дозаторлор. Дозаторлор жана кой күпкөгө түшүп жаткан учурда ошол жердеги ваннадагы суюктуктун концентрациясын бир калыпта сактап туруш керек. Мурдакы ыкма боюнча аны чакалап кол менен анан антисанитардык шартта 500-600 кой кеткенден кийин анан кошуп турушат. А биздики ар бир кой кеткенде өзүнүн дозасын кошуп турган дозатор жасаганбыз. Ошо дозатор иштей турган бир механизм болуш керек. Ошол механизмди биз койдун ваннада сүзүп бараткан кыймылын колдонгонбуз да. Кой сүзүп баратып, рычагга тийгенде дозатор иштеп өзүнүн дозасын куюп турат. Мына жөнөкөй тил менен айтканда кой өзүнүн алып кеткен дарысын кайра өзү куюп кетет да. Бул уникалдуу нерсе, буга биз ар түрдүү варианттарын жасап 4-5 патент алганбыз ушул дозаторго эле. Бул ар бир препаратка жараша ошол дозаторлорду колдоно берсек болот да. Экинчи техникалык каражат, жанагы кой күпкөлөрүн салынып атканда жанагы суюктук аябай кир дейт. Рабочий эмилсе деген аябай кир деп кетет да. Анткени койдун кыгы түшөт, өсүмдүктөрдүн калдыгы түшөт. Бул тез кир дейт дагы, жанагы концентрация аябай чөгөт жерге, азайып кетет. Ошол жерин тазалап туруучу дагы түзүлүш жасаганбыз. Кой ваннага түшкөндө массасы менен түшөт дагы, астында ошондой желоб жасалган. Желоб ошол жанагы качание жасап, кыймыл жасап турат дагы, кирди бир жерге чогултуп турат. Чогулган жерден аны сыртка чыгарып коюш оңоюраак болот да. Ошондо эгер мурдакы ыкма боюнча күнүгө суюктукту алмаштырып туруш керек болсо, эгер тазалап турсак, 2 күндө же 3 күндө алмаштырышка туура келет да. Мындай эффективнес 2 эсе 3 эсеге чоңоюп кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Үчүнчү дагы бир бул эң негизгиси деп айтат элем, экологиялык жагы. Жанагы акариттүү суюктуктун калдыгы жерге түшкөндө, топуракка түшкөндө, ал өсүмдүк өсүп чыгат. Транслокация процесси жүрөт да. Мына илимий иштердин жыйынтыгы боюнча бир 300дөн ашык илимий макала жарыяланды. Анын ичинде 10га жакын монография чыккан. Анан 44 патент алынган азыр бүгүнкү күнгө. Дагы заявка бир 5-6 заявка берип койгонбуз, ада каралып жатат. Ушул патенттердин бир 20га жакыны мен айтып аткан жанагы губка маселесине байланыштуу. Инженердик техникалык факультетте органикалык жер сепкичтерди чачуу боюнча техникалар иштелип чыгып, конструкциясы жасалды. Бул жерде бул техникалар башка техниканын айырмалыгы биздин дагы бир жолу кайталап кетем, биздин шартка ылайыкташтырылган конструкциялары, биздин шартка ылайыкташтырылган. Экинчиден башка аналогторго салыштырмалуу бир топ арзанга турат. Бул жерде RGB0 дегенде бул жерде өзүнчө атайын форсунка менен жер кыртышынын үстүңкү катмарына суюк жер семирткичти чачат, органикалык. Ал эми RGB10K деген ал культиватор менен биргеликте жер кыртышынын ички катмарына суюк жер семирткичти чачат. Ал эми URO3 дегенибиз бизде бул органикалык жер семирткичтерди аралаштырып жана чачат. Мындай техникалар бизде Кыргызстанда жок башка. Бул техникаларды жасоодо Япониянын Жайка долбоору көп жардам берди. Мисалга Чүй областынын жаңы жери айыл өкмөтүндө жайгашкан номер 43 профтек лицейде, Кемин районунда дыйкан чарбасы, Жетегиз районунда дыйкан чарба бар. Ошол жерде ушул
жасалган айтылган техникалар эксперименталдык сынактан өтүп ишке жөндөмдүүлүгү аныкталып ошол жерде иштеп атат.